Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз силер менен кайрадан 9 класстын химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы 5А группанын элементтерине жалпы мүнөздөмөсү, азот жана анын бирикмелери, аммиак, аммоний туздары. Балдар, силер өткөн сабакта Менделеевдин мезгилдик системасындагы 6 топтун элементтеринин касиеттери менен таанышкансыңар. Бүгүн силер 6 топтун элементтерине салыштырып, 5А тобуна мүнөздөмө бере аласыңар. Бүгүнкү сабакта силер 5А топтун элементтерине жалпы мүнөздөмө берип, азоттун атомунун түзүлүшүн жазууну үйрөнөсүңөр. Ошондой эле фосфордун аллотропиясы, азоттун бирикмелери жана аммоний туздары боюнча маалымат аласыңар. Менделеевдин мезгилдик системасында узун формасына көңүл бурсаңар, мына ушул узун формасында негизинен 18 топ бар. Ал эми 15 топ бул 5А тобунун элементтери, башкача айтканда 5 топтун негизги тобунда жайланышкан элементтер. Алар азот, фосфор, мышьяк, сурма, висмут жана московий деген элемент. Бул элементтер 5А тобунда жайланышкан элементтер. Мына ушул элементтердин ар бирине токтолуп көрөлү. Бул 5 топтун элементтери пниктогендер деп грек сөзүнөн алынган. Которгондо тумчуктургуч деген сөздү түшүндүрөт. Алардын сырткы электрондук катмарындагы электрондордун саны 5 электрон. Жалпы электрондук формуласынын формуласы NS2NP3. Же болбосо S'те 2 электрон, P'да 3 электрон жайгашкан. Азот 5А тобунун эң биринчи жайланышкан элементи азот, катар саны 7, атомдук массасы 14, белгиси N. Ал эми экинчи элемент бул фосфор элементи, катар саны 15, атомдук массасы 31, белгиси P болуп белгиленет. Ал эми үчүнчү элемент бул мышьяк. Мышьяктын белгиси AS, арсеникум деген латын сөзүнөн алынган, катар саны 33, атомдук массасы 75. Ал эми сурма, катар саны 51, атомдук массасы 122. Андан кийинки элемент висмут элементи, катар саны 83, атомдук массасы 209. Андан кийинки 115 элемент московий элементи. Бул элемент жакынкы арага чейин унун пенти деп аталып келген, бирок азыркы аталышы московий деп аталат. Катар саны 115, атомдук массасы 288 болгон элемент. 5А тобунун элементтерине азот, фосфор, мышьяк, сурма жана висмут кирет экен. Азот менен фосфор металл эместик касиетке ээ болот. Ал эми мышьяк жана сурма металлдык касиетке ээ болот, металлдык жана металл эместик касиеттерди алып жүрөт. Ал эми висмут болсо таза металлдык касиетке ээ болот. Мышьяк деген сөз бул мышьяктын бирикмелерин байыртадан кемирүүчү жаныбарларды жок кылуу үчүн керектелгендиктен мыш деген сөздөн алынган. Демек, азотту лабораторияда аммонийдин нитритине жогорку температурада ысыткан учурда азот жана суу алынат экен. 5 топтун элементтеринен эң биринчи жайгашкан элемент азотко токтолуп көрөлү. Азот абанын курамында 78%-ын түзөт. Түссүз, жытсыз, даамсыз газ абалындагы зат. 1772 жылы Резерфорд азот элементин ачкан. Жер кыртышында 0,4% түзөт. Жаратылышта 2 изотобу бар. Азоттун сырткы электрондук катмарында 3 жупсуз электрон болгондуктан азоттун экинчи атому менен 3 байланыш менен байланышат. Ошондуктан азотту инерттүү элемент деп айтабыз. Кадимки шартта бардык эле заттар менен аракеттенише бербейт. Азот
жаратылыштагы эки изотобу бул 14 жана 15 атомдук массасына ээ болгон эки изотобу бар. Абадан жеңил, анын молекулалык массасы 28, ал эми абанын молекулалык массасын силер билесиңер 29га барабар. Металлдар менен аракеттенишип жана кычкылтек менен аракеттенишип нитриттерди жана оксидтерди пайда кылат. Азоттун атомунун түзүлүшүн жазып көрөлү. Азоттун катар саны 7, белгиси N. Ядросунун заряды дагы +7. Экинчи мезгилде тургандыктан 2 деңгээл бар. Биринчи деңгээлде 2 электрон, экинчи деңгээлде 5 электрон. Электрондук формуласы биринчи S'те 2, экинчи S'те 2, экинчи P'да 3. Ал эми акыркы катмарында 5 электрону бар. Ошондуктан бул элементтердин атомунун түзүлүшүндө акыркы катмарында 5 электрон болгондуктан булар 5-чи топтун элементтери болуп саналат. Электрондорду ячейкаларга жайгаштырсак, анда экинчи S'те 2 электрону жана P'да 3 жупсуз электрону бар. Бул учурда азот 3 валенттүү болуп саналат. Ал эми азоттун кычкылдануу даражасы -3дөн +5ке чейин. Эң төмөнкү кычкылдануу даражасы -3, ал эми эң жогорку кычкылдануу даражасы +5. -3 болгондогу бирикмеси бул аммиак. Бул жерде азот -3 кычкылдануу даражасына ээ болот. Өз алдынча турганда нейтралдуу. Кычкылтек менен бир валенттүү азот аракеттенишкенде азоттун бир валенттүү оксиди пайда болот. Ошондой эле 2 валенттүү, 3 валенттүү, 4 валенттүү жана 5 валенттүү оксидтери белгилүү. Демек, азот кычкылдануу даражасы -3дөн +5ке чейинки кычкылдануу даражасына ээ болот экен. Ал эми фосфордун атомунун түзүлүшүн карап көрсөк, фосфордун катар саны 15, ал 3-чү мезгилде жайланышкандыктан 3 деңгээли бар. Биринчи деңгээлде 2 электрон, экинчи деңгээлде 8 электрон, үчүнчү деңгээлде 5 электрон жайланышкан. Электрондук формуласы акыркысы 3-чү S'те 2 жана 3-чү P'да 3 электрону бар. Эгерде ячейкага жайгаштырсак, анда 3-чү S жана 3-чү P ячейкаларын көңүл бурсаңар, 3-чү P'да 3 электрону бар. Бул учурда дагы фосфор 3 валенттүү болот. Эгерде жарык энергиясын таасир этип, анда таасир эткен учурда 3-чү S'теги жана 3-чү P'дагы жуп электрондордун бири ордунан жылып 3-чү D деңгээлине өтөт. Мына 3-чү S'теги бир электрон дагы 3-чү D деңгээлине өтөт. Бул учурда фосфор 5 валенттүү боло алат. Ошондуктан фосфор азоттон айырмаланып эң төмөнкү кычкылдануу даражасы -3, 0 жана +3 жана +5 боло алат. Ал эми 1-2 валенттүүлүккө фосфор ээ болбойт экен. Мына ушунан азот менен фосфордун атомунун түзүлүшүн айырмалап алсак болот. Фосфор ошондой эле жаратылышта 3 аллотропиясы кездешет. Ак фосфор, кызыл фосфор жана кара фосфор. Бул ак фосфор жана кызыл фосфор түзүлүштөрү боюнча айырмаланат. Ак фосфорду алып көрсөк, бул фосфордун 4 атомунан турат. Бул уулуу зат болуп саналат. Ал эми кызыл фосфор фосфордун N атомунан турат. Демек, бул атомдор бири-бири менен 120 градус бурчту пайда кылган фигураларды берет экен. Кызыл фосфор уулуу эмес, организмге анча зыяны жок. Ал эми ак фосфордун бир аз өлчөмү ууландырып коет. Ошондуктан ак фосфор уулуу болуп саналат. Ал эми кара фосфор болсо, бул жарым өткөргүч болуп саналат. Мында дагы фосфордун атомдору N атому менен пайда болгон бул зат жарым өткөргүч, уулуу эмес зат. Демек, жаратылышта фосфордун 3 түрдүү аллотропиясы кездешет экен. Балдар, азот менен фосфордун биологиялык мааниси
абдан чоң. Мисалы, фосфордун бирикмелери жаратылышта 190 минералы белгилүү. Анын эң кеңири белгилүү болгон минералы бул апатит болуп саналат. Кальций 3, По4 2 жолу. Ошондой эле азот менен фосфор биология курсунан силер жакшы билесиңер, ДНК жана РНК молекуласын түзүүчү болуп саналат. Эгерде эсиңерде бар болсо, ДНК молекуласы азотту негизден, углеводдон жана фосфор кислотасынан турат. Мына ошондуктан булар биологиялык жактан абдан маанилүү элементтер болуп саналат. Химиялык касиетин карап көрөлү. Азот металлдар менен аракеттенишип, нитриттерди пайда кылат. Мисалы, литий менен азот аракеттенишип, литийдин нитриди пайда болот. Бул учурда кычкылдануу даражаларын өзгөртүү менен жүрөт. Литий 1 электронун берип, кычкылдануу даражасы плюс 1ге өзгөрөт. Ал эми азот 6 электронду кошуп алып, азоттун 2 атому, ар бир атому 3төн электронду кошуп алса, 2 атому 6 электронду кошуп алат дагы, натыйжада калыбына келет. Кычкылдандыргыч болуп саналат. Ошондуктан электрондордун саны менен теңдеп койсок, анда литийдин нитриди литийдин астына 6-ны берип, литийдин нитридин астына 2 коэффициентин берип, теңдемени теңдеп коебуз. Ошондой эле металлдардан да кальций менен азот аракеттенишет. Бул учурда кальцийдин нитриди пайда болот. Бул учурда дагы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт экен. Демек, кальций электронун берет, ал эми азот электронду кошуп алат. Калыбына келтиргич болуп саналат. Ал эми азот болсо кычкылдандыргыч болуп саналат да, теңдемени электрондордун саны менен барабарлап коебуз. Андан кийин азот металл эместер менен дагы аракеттенишет. Мисалы, кычкылтек менен аракеттенишет. Бул жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрүүчү реакция. Бул учурда азоттун эквиваленттүү оксиди пайда болот. Бул учурда дагы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт. Азот электронун берет, кычкылтек электронду кошуп алат экен. Демек, кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт. Электрондордун саны менен теңдемени теңдеп коебуз. Азоттун эквиваленттүү оксиди пайда болот. Ошондой эле азот суутек менен аракеттенишет. Аммиак пайда болот бул учурда. Кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт. Мында суутек электронун берет, ал эми азот электронду кошуп алат. Берген электрон менен кошуп алган электрондун санын барабарлап, теңдемени теңдеп коебуз. Демек, суутектен азотту көздөй 6 электрон өтөт экен. Бул учурда дагы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт. Демек, балдар, азот суутек менен аракеттенишип, аммиакты пайда кылат экен. Анда биз аммиактын касиетин карап көрөлү. Аммиактын формуласы NH3. Бул учурда азот кычкылдануу даражасы -3. Молекуласынын шар өзөк модели 3 бурчтукту берет. Электрондук формуласын карасак, көк шарлар менен азоттун жупсуз электрондору белгиленген. Көк шарлар менен суутектин жупсуз электрондору белгиленген. Ал эми сары шарлар менен азоттун жупсуз электрондору белгиленген. Мындай электрондор жупташуу менен аммиактын молекуласы пайда болот экен. Аммиак түссүз, кескин жыттуу, тумчуктургуч газ. Эрүү температурасы 80 градус Цельсия, кайноо температурасы 33,35 градус экен. Сууда абдан жакшы эрийт. Бир көлөм сууда 700 көлөм аммиак эрийт. Аммиактын суудагы эритмеси медицинада абдан кеңири колдонулган нашатыр спирти деп аталат. Аммиак лабораторияда аммонийдин хлоридине каттуу түрүндөгү кальцийдин гидроксидин кошуп ысыткан мезгилде аммиак бөлүнүп чыгат. Демек, лабораториядан аммиакты алууга болот. Аммиак негизинен кайсы жерлерде колдонулат? Аммиак муздаткычтарда колдонулат, жана ошондой эле азот кислотасын алууда колдонулат, жана ошондой эле чили селитрасын алууда кеңири колдонулат экен. Аммиактын химиялык касиети. Аммиак кычкылтек менен кошулган учурда
азот жана суу пайда болот. Ошондой эле аммиак кычкылтек менен аракеттенишкенде, эгерде кычкылтек жетиштүү болгондо, анда азоттун оксиди пайда болот экен. Бул учурда дагы эки учурда тең кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы жүрөт. Негизинен аммиак кислоталар менен дагы аракеттенишет. Мына ушул кислоталар менен аракеттенишүү учурунда донор акцептордук байланыштын негизинде кислоталар менен аракеттенишет. Эгерде аммиактын молекуласындагы жуп электронду көрсөтүп жазсак, силер көрүп тургандай формулага ээ болот. Демек, азотто бир жуп электрону бар экен. Ал H хлор менен кошулса, суутектин электрону хлорду көздөй жылып кеткендиктен суутекте бош ячейкасы болот. Азоттогу жуп электрон суутектин бош ячейкасына жайгашуу менен байланышты пайда кылат. Бул учурда комплекс оң заряддалып калат дагы, натыйжада терс заряддалган хлорду өзүнө тартып алат. Азот донор болуп саналат, ал эми суутек акцептор болуп саналат. Бул жерде донор-акцептордук байланыштын негизинде аммонийдин хлориди пайда болот экен. Балдар, NH4 оң заряддалган ион бул аммоний иону деп аталат. Бул металдардын иону сыяктуу оң заряддалган катион болуп саналат экен. Демек, эгерде ушул аммиактын кислота менен аракеттенишинин молекулалык формуласын жазсак, NH3 кошулган H хлор барабар NH4 хлор, демек аммонийдин хлориди пайда болот экен. Дагы бир мисал келтирип көрөлү. Аммиак суу менен аракеттенишет. Суу менен аракеттенишкен учурда дагы донор-акцептордук механизм менен байланышат. Суунун молекуласындагы суутектин электрону OH-ты көздөй жылышкан болгондуктан суутекте бош ячейкасы бар. Мына ушул ячейкага азоттогу жуп электрон жайгашат дагы, натыйжада донор-акцептордук байланышты пайда кылат экен. Бул учурда NH4 оң заряддалып калат, OH терс заряддалгандыктан NH4 OH аммонийдин гидроксиди деген зат пайда болот. Эгерде молекулалык формуласын жазсак, NH3 кошулган H2O барабар NH4OH бул аммонийдин гидроксиди. Жуп электрондорго көңүл бурсаңар, азоттун молекуласындагы жуп электрондор донор-акцептордук байланышка катышат экен. Аммиакты алуу үчүн түздөн түз азотту суутекке кошуу менен аммиак алынат. Бул аммиакты алууда система гомогендүү болуп саналат. Реакция кайталануучу, процесс экзотермикалык, ошондой эле катализатор катышкандыктан бул реакцияны катализдик реакция деп атайбыз. Демек, аммиакты синтездеп алууда катализатор катышат, реакция экзотермикалык, кайталануучу жана система гомогендүү. Анткени реакцияга бирдей фазадагы заттар реакцияга кирет. Азот газ абалында, суутек газ абалында, аммиак дагы газ абалында. Бул атайын синтездөөчү колоннада жүргүзүлөт экен. Балдар, бул аммиакты алуу абдан татаал. Эң биринчи аммиакты алуудагы эң оптималдуу шарт бул 100 атмосфера басым астында, температура 400 градус Цельсияда, катализатор алюминийдин оксиди болгон учурда аммиак 79,82% гана синтезделип алынат экен. Мына ушул шартты жакшыртуу үчүн немец окумуштуусу Фриц Габер басымды жогорулатып, басым 3500 атмосфера басым астында, температура 400 градус Цельсия, катализаторду алмаштырган, алюминийдин оксидинин ордуна осмийди алган. Бул учурда аммиак 97,73% синтезделип алынат. Бүгүнкү күндө мына ушул Германияда Фриц Габердин шартынын негизинде аммиак синтезделип алынат. Бул шартты тапкан, изилдеген үчүн
Фриц Габер Нобель сыйлыгына ээ болгон. Демек, аммиакты синтездеп алуу өнөр жайда абдан татаал. Анткени азыр силер реакцияны көрдүңөр, система экзотермикалык жана катализатордук болгондуктан аммиакты синтездеп алуу өтө татаалдыкты пайда кылат экен. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Бүгүнкү сабакта силер азоттун түзүлүшү, фосфордун түзүлүшү, алардын касиеттери жана аммиак боюнча маалымат алдыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.